Ошон үчүн концертке келип алып дагы өзүнүн көзүнө ишенбей через телефон көргөндөрдү эмне дейсиң? Же булар үйдөн бирөөгө абишейт эткенде мен прямой трансляцияда отурам, билеттин жартысын төлөп кой дегендей отурат да операторлор. Бул телефон бир киши. Бул үй бүлөнүн бир мүчөсү. Мурда адам жалгыз жүрсө, азыр адам телефон менен жүрүп калган. Арманыңды ошого айтасың, жаңылыңды ошондон угасың, бүт нерсе ошо. Курсагын тойгузуп, единица саласың, настроениясын көтөрүп, зарядтайсың, чехол алып кийинтесиң, бети бузулуп кетпеш үчүн ламинат чап жатасың мындайдан. Телефонуң өчүп калса, сен бул ааламда жоксуң. Үйдө отурганда байкасаңыздар, мындай телефонуң өчүп калса, сен үйгө суук тумшук көрүнөсүң кадимкидей. Тигиникин барып карасаң, эмне өзүңкүн карабайсың? Эмне карап атасың меникин? Барчынар, телефонуң жокпу сенин деп. Айла жок, анан кийин батарейканын жанына барып, отурасың ушул жерде карап. Бардык нерсе чын жүрөктөн болбой баратат да. Ошон үчүн бардык нерсе чын жүрөктөн болгон жакшы экен. Могу концертке деле келгенде деле мындай чын жүрөктөн көрүш керек да, концертти делечи. Могу отургандар бири-бириңерди таанып алсаңар, таанышып алгыла, Жаныңда эки жагың менен таанышып ал, аркаң менен алдың менен таанышып алсаң, тааныштай отурасың. Анан концерт бүткүчө тигиден коркуп шугайна болуп, биягын карап шугайна болуп, же күлө албай деп эле өзүнчө эле бирдемке болот. Анан от души концерт көрүп атканда да көрө албайбыз, биз байкайсыздарбы? Аха деле күлсө эле баары оптом карайт ошону. Тиги күлүп аткан жерде токтоп калат, тигилерди карап калган болчу кайрачы. Жана деп күлүп аткандарды көргөндө эмне болуп атат дебегиле. Ал эс алып атат. Ал күлүп атат от души. Ал үйүнө барганда да от души уктайт эчтеке менен иши жок. Коңурукту кош тартып уктайт, от души уктайт. Анан могу концертке келип алып баягы сүрөткө окшоп отура берген адамдарга таң калам мен. Же күлбөйт, же кол чаппайт. Реакция жок, ушу стресс. Туруш стресс. Концерт бүткөндөн кийин карасаң деле стрессте. Неге? Ошон үчүн бардык нерсе чын жүрөктөн болгон жакшы экен. Бүгүн эми Бештапанын 20 жылдык концерти мындай. Кенен сүйлөшөбүз, вечердегидей. Чын акыркы экзамендегидей деген эле мындай. Сиздер деле аякта өзүнчө билет алдык дегенсиби, биз болсо костюм чимге алып мындай звезда болбой, мындай аралашып эле, мындай от души бир концерт көргөнгө аракет жасайбыз. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Эме Рахмат. Рахмат. Жагып атат, от души эле бирок. Рахмат да. Өтө кол чаба берсеңер адашып кетем мен, толкунданып кетчи. Адамды өтө макта берсең, дердеңдеп атып, жыгылып түшүп, баталап алып калат дейт го, ошондой ошо сыяктуу болуп калат да. Бүгүн эми ошо 20 жыл деген чоң жыл экен. 20 жыл мурда төрөлгөн балдар азыр кадимкидей үй бүлө күтүп балалуу болуп калды. Бештапанда 20 жылда дагы ушундай нерселерди иштерди жасап, ушунда 20 жылда ушунчалык көрман топтоп койбуз. Жакшы, нормальный да. Көрман жок калып кеткенден көрөк топтоп койбуз. Топ болсо да. Анан көчөдө жүрөсүңбү, кафеге киресиңби, же болбосо тойго барасыңбы, же менин көзүм ошондой көрүп атабы билбейм, мындай аялдар аябай көпсүздөр, чото. Любой эле концертке келсең аял көп, тойго барсаң деле аял көп. Эркектер, биз мындай сейрек кездешүү жаныбарларга окшоп жоголуп кетип аткан жокпузбу?
негизи Кыргызстанда эркектер жөнүндө сүйлөшүш керек болуп калды. Чынында айткандачы, мындай. Залда эркек барбы? Болду. Эркек кандай болуш керек? Я? Брат, не болду? Эркек кандай болуш керек десе, эки жагын кара, өзүң бири кара, өзүңө келе албайм да анчалык. Аталарды го туура түшүнөбүз, возраст кетип калды булар эми. Жок дегенде тынч жашап турайынчы, кыйкырбай деп аткан кезин. Жашырактарыңар деле унча калбай отурасыңар го, мындай өзүңөрдү өзүңөр тааныбай эле. Анан дагы кыйын болуп калат, аялдар кыйын болуп кетти, аялдар. Эркектердин ушул акыбалына түшүп калышына ким күнөөлүү? Ушуну сүйлөшө албадым. Мен залда апам деле отурат, ачык эле азыр аялдар менен бир сүйлөшүп алыш керек болуп калды ушу проблема. Я. Мурдакы аталар мисалы үчүн жалып кылат, азыркылар аман эле болгула, аман эле бол, эптеп эле жашап жүрөсүңөр да деп. Мурдакылар чынында ошондой болчу. Алар деген үйүнө досу менен тапырап кирип барып эле, тур, курдак кур, давай чай кой, бол деп эле чайын ичип алып чыгып кетчи. Биз аз досторубуз жолугуп калса курдак курутпайбызбы? Биз биринчи WhatsApp'тан көргөзбөй жазабыз. Через WhatsApp дедим го, чын жүрөктөн эмес. Айылдан достор келип калыптыр деп жөнөтөсүң. Келсем не кылайын, ошо жактан жоготунары деген болсо, ошо жактан жоголот. Эгерде үйгө деген болсо, үйгө барасың, анда деле ой болуп барасың, деле ой болуп чындайчы. Ушу эркектердин ушул акыбалына түшүп калышына ким күнөөлүү? Я, өзүңөр? Кой? Ана эмнеге минтип сүйлөйсүңөр? Мыкты эркек көрүп калсаңар айтасыңар го, аркасында мыкты аял бар да. Демек эркектердин бардыгы шалпайып калганына караганда, демек аркасында шалпайган аялдар бар да, туурабы? Адамдардын, эркектердин ушундай болуп калышына аялдардын түзмө түз тиешеңиздер бар экен. Себеби адам ата менен оба эне жашынакай эле бейишке жаралып кой берилип, ушул жерде өлбөйсүң, карыбайсың, оорубайсың, картайбайсың, жыргап каалагандай жаша, урпагың көбөйөт. Болгону могу мөмөгө тийбе десе болбой аял бар аялда. Не болмагыла, бир жеп көрбөймүн деп жей коюп, силердин айыңарда мыякка кубаланып кетип, монтип шелпейип калды. Еще кубаланып кеткенибиз аз келгенсип, ошол жака гарантиябыз жок. Канчабыз жүрөбүз биякта дагы. Ошон үчүн кыргыз атам айткан экен, аял жакшы, эри жакшы деп. Аялдар эле мыкты болгон болсо, эркектер сөзсүз батыр болот. Эми рахмат. Күнөөңүздөрдүн мойнуңуздарга алып койгон үчүн рахмат. Негизи аял затын табиятынан сиздер ушундай жаралыпсыздар, мындай тергөөчү деген кесипти нак сиздерге таңуулап берип койсо болот. Тергөөчүлөр бар го, толтура жүрүшөт го, алар тергей албайт силерчелик. Нак силер тергейсиздер. Бир суроону күбөсүнө 1 жыл берет булар. Аргас жерден. Чай ичип атып берип коет, көчөдө кетип атып берет. Эркек аргас жерден ар түрлүү жооп берип колго түшүп жүрө берет, Сурайт булар только. Даже өстөрү кийинтип жумушка жөнөтүп атып сурап коет го. Каяка? Кая колум бала жумушка? Кайра келесиң? Калып кетет дейсиң, келем. Жумушта жүрсөң да, каяктасың? Ой, жумушта. Не кылып атасың? Ойноп атат дейсиң, иштеп атам. Жумуштан келсең дагы, каяктан келдиң? Ой, жумуштан. Отурган жериңе эле козгосоң эле, каяка? Ой, кухняга суу ичип алайын. Суу ичип кайра келатсаң дагы, кухнядан не кылып жүрөсүң, калтыратып эле дейт го. Ой, суу ичип келатам. Дагы отурган жериңе эле козгосоң эле, каяка? Ой, телефон зарядка сайып коеюн. Телефонуң зарядка сайып кайра келатсаң дагы, эмне эле темселеп басып жүрөсүң, отурчу. Дагы турган жериңе эле козголуп кетсең эле, эмне болду? Ой, жамбашты алып кетти, одарылып алайынбы? Бир нерсе көрүп атта, күлүп жүрсең эле, эмне күлүп атасың, дейт. Ой, жөн эле күлүп атам десең, эмне жиндисиңби жөн эле күлгүдөй? Ой, сага айтып күлүш керекпи, мынага күлүп атам. Телефонуңа звонок келип кетсе дагы, ким? Ой, үйдөгүлөр чалып атат. Эмне дейт? Ала элекмин го, кое тур, алайын сүйлөшөйүн ама.
Сүйлөшүп бүтүп эле койсоң эле. Не деди? Ой, эчтеке дегендер жок айланай. Телевизордун пульту каякта десе, аны эмне кыласың? Ой, сени котормок белем, телевизорду котором, бер. Достор менен эс алганы кетип атканда, анда башкача подход менен тергешет, а? Достор менен эс алганы кетесиң, ал жакта жүргөндө уже сага кичинекей кызың же балаң чалат видеозвонок менен. Ата, каяктасыз дегенде, сен ойлобо балам менен же кызым менен сүйлөшүп атам деп. Бир жагында аялың турган болот. Нары жылса нары жыл, бери жылса бери жыл, контролдосуң. Муногу видеозвонок чыккандан бери көп эркек инсульт алды. Көп эркек сахар болду. Көп эркек давление болуп калды. Аяктан эс алып үйгө келгенде анда башкача чай куюп берип атып, билмексен болуп атакага өтө башташат. Кандай эс алдыңар? Жакшы эс алдыңарбы? Айбек не деди? Дейт. Айбек эчтеке деген деле жок. Кукум не деди? Куку деле эчтеке деген жок. Мына бирдемке деш керек беле сага деп. Ошо эке дагы интерес да башын тыгып турат. Анан жинин келип кетти, менден сурабачы эчтекени десең, аме сага эмне болгон? Буга чейин жашынакай эле айтып келчү элең го дейт го. Көрсө эркек настроениясы нормальный кезде баарын айтып берип коюп, анан кийин айтпаган кишидей болуп берет экен өзүнчөчү. Анан жинин келип, менден эчтеке сураба, мен сага эчтеке айтпайм, уктуңбу? Десең, таарынып калат. Таарынганын басканыңардан билинет, а? Мындай басканда беттериңе титиреп басып каласыңар го, мындай жер таптап. Чайлары келгенде чайып алып келип алдыңа. Вилкасы колуңа жетелекте түшүп кетип, уже түшүнөсүң, таарынып калган турбай. Алда мындай эле болгон, айтпай эле кой. Жана айтпаган эме айтмак белең деп кайра үстүңөн чыгып. Аял заты бирдемкени сурайм дедиби? Ал сөзсүз сурайт экен. Чыныгы эркектин мотору дагы, мотиватору дагы бул аял болот экен. Аял болбосо эркек иштебей деле койсо болот экен. Чын ошо аял үчүн эле иштейт экен эркекчи. Эркекти иштеткен аял мотивация берип турат, а? Үйдө жатып калсаң да, айт турсаң болот, элдин эркектеринде болуп иштесең болот. Тур. Эмне боюңда барбы дегенге чейин келип ушул кечири тургузат да. Неге эле эркекти иште деп аял кыйнай берет десе, көрсө булар өздөрү жакшы жашаш үчүн эркекти кадимкидей эле күрүстетет экен. Эркек жакшы иштесе, аял жакшы жашайт экен. Анан эркек көчөгө чыгат, иштейт, иши жүрүшүп кеткенде эмне кылат? Бизнести чоңойтот, машинаны алат, акчаны жасайт. Анан эркек байыгандан кийин эркекке бир мотиватор аздык кылып, экинчи мотиватор жөнүндө ойлоно баштайт экен. Ошон үчүн айымдар эркектерге мотивация берип атканда бир эле айымды кылып мотивация берип жүрүңүздөр. Рахмат. Адам баласы алдыны көздөй жылып, алдыны көздөй кете берет экен, туура артка кайта албайсың. Бирок артта калгандагы бир сонун күндөр, сонун элестер, бир сонун буюмдар бар. Мен ошондой буюмдардын бирөөсүн эстетип коеюн деп атам сиздерге. Спирал деген бир буюмду уккансыздар. Эже жашынакай эле буюм, анчалык эметпеңиз. Кадимкидей эле эки кирпичти алып келип, ири кылып оюп, мык менен аны салып, ал убакта точка, вилка деген түшүнүк жок болчу. Дуалда, акталган эле дуалда мындай бир зым түшөт, анан жылаңач мындайынан ирийген зым турат. Спиралга уланган мындайынан да бир ирийген зым турат. Мурдакы апалар менен жеңелер сварщиктерге окшош болчу, байкайсыздарбы? Ошол спиралдын неме зымын апарып эле чатыр эткип ошол чатырап эле мындай сварка кармап жүргөндөй эле көрүнөт. Ал буюм жакшы нерселерди эстетет. Анын үстүндө нан да бышат эле, окат дагы бышат эле, суу да жылыйт эле, үй отопление катары колдоносуң, кечинде светти өчүрүп койсоң жатканда светильниктин ролун ойнойт. Кып-кызыл жарыга романтика. Айланасына кир жайып кургатат элең. Ошондо кийдик да жана саргайып күйүп калган гамаштарды ошондой кийип жүрбөдүк баарыбыз.
Үстүнө түшүп кеткенде да мындай ала калаганда да мындай спиралдын жүзү түшүп калгандай Adidas дегенде эле кийип жүрөт элек да. Рахмат. Adidas дегенде эле кийет элек да. Жанына ботинка жайып кое турган болсоң, Мэри тагур атат эле, билесиздер ба? 42 болсо 40 кылып коет эле ботинканы. Абаны ургатып жүрөт. Суу коюп койгула жанына деп суу коюп коет эле, ал сууга эртең менен бет жууп аласың кышында. Нормально. Шундай кызматты кылды. Анан ток катуу тартат эле ошондончу. Ошондон катуу ток тартат эле. Ошондо апалар, жеңелер тамак жазып атып сүйлөп атат. Деген боюнча титиреген боюнча катып калат эле ошоктечи. Жоолуктары кыйшай өңдө аттан кетип, адам корккондо ар нерсени сүйлөп коет, кайнатасын көзүнчө не деген гана сөздөрдү сүйлөп коюп, кайра үйүнө кире албай. Неудобный болушат эле да. Байкелерибиз, акелерибиз канча токко тартылы сигарет күйгүзөбүз деп. Азыркыдай сигарет эмес, анда махорканы мындайдан тыштайт дагы болушунча балт чайта шилекейлеп, ошо суу боюнча барып жабышат да, ба, спиралга барып деген титиреп калат да. Кипятильник деген буюм болот эле. Токко саясың, сууга салып коесуң. Тиги суу жылып турбу, көрчү десе, аны да барып салалы деп ошекте татып деп турат элең да. Биз чүйтере жерден ток тартып өлүп калайын деп чоңоюп турбуз ошол кезде. Ошондогу адамдар неге мынчалык көп стресс болгон эмес десе, көрсө туугандар ток тарткан адамда стресс болбойт экен. Ток бир урганда полный стрессин снимать этип таштайт. Токко бир тартылгандан кийин 15 мүнөткө чейин стрессин жок. Аман калганыңа сүйүнүп, эшикке чыкканда уже билет, сен спиралдын жанынан келдиң окшойт а дейт. Суурубай улуп алдыңбы деп, сүйлөй албайт, беркиси да билет таканса. Апалар спирал тандаш боюнча кадимкидей докторлукту жакташты. Магнит менен тандап калышты кийинки күндөрү. Магнитке апарып жабыштырат, жабышып калса эле, темирге верит бул, верит бул. Жабышпаса, ушу жакшы оригинал алып кел деп салат, салгандан кийин кызарбай калса эле, оригиналың деле болбойт экен го десе, да бир специалист пайда болот а. Силер муну чойбой салып койгон турбайсыңар, муну чоюп салыш керек да. Чойгондо кызарат экен да. Чойгондо жакшы кызарат экен. Кеңиле бир спиралдан 2 спирал чыгарабыз деп үйлөрүн өртөп баштагандар канча болду а? Ошентип спирал ток тартып, өрт чыгарып, ар демке кыла берди эле адам баласына. Акырында ошол спирал деген аты өчүп, ага козел деген ат коюшту. Ошол козел болгон боюнча көрөлүк. Жашоодо козел болуп калгандан Кудай сактасын. Урматтуу күлкү күйөрмандары, 5 январь Улуттук филармониянын чоң залында маданияттын мыкты кызматкери Куудул Союзбек Сейтказиев «Калкайтса, калпайтпайт» аттуу чоң программадагы күлкү концертине чакырат. Келип, күлүп, чер жазып, эс алып кетиңиздер. Концертти сахналаш ырчы Куудул достору коштойт. Башталышы 18:00. Билет баасы 1000 сом. Сурап билүү телефондору 0706 21 36 30.